Дем алуу боюнча мен бир нече ролик жасагам. Силер менин роликтерге чейин эле билгенсиңер. Адам кычкыл текке муктаж жана көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарарын билгенсиздер. Эгерде силер дем алуу боюнча роликти көрсөңөр, кычкыл тек аш болумдуу заттарды метаболизациялоо керек экенин түшүнгөнсүңөр. Жана ал АТФке айланганын, АТФ болсо башка клеткалардын функцияларын аткарууга салым кошот. Жана биздин бардык кыймыл аракеттерибизди дем алуу, ойлонуу, басуу, башкача айтканда эмнелерди кылсак, дем алуу процессинде кантип молекулалар бузулуп, көмүртектин диоксиди бөлүнөт. Бул роликте биз кайрылып кычкыл тектин биздин организмге кантип келгенин жана организмден атмосферага кантип кайра кеткенин, башкача айтканда газ алмашуу жөнүндө токтолобуз. Газ алмашуу кычкыл тектин организмге кирүүсү жана кантип көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Ар бир адам ушул роликтен баштай алат. Бардыгы мурундан жана ооздон башталат. Менин мурдум ар дайым бүтүп калат, ошондуктан менин дем алуум ооздон башталат. Мен уктап атканда менин ооздорум ар дайым ачык. Дем алуу ооздон же мурундан башталат. Мен адамдын оозун же мурдун тартайын. Мисалы бул мен. Бул адам оозу менен дем алат дейли. Мына мындай кылып дем алып атат. Көзүн тартпасак да схема менен көрөлү. Адам экени билинип турат. Мына бул биздин изилдөө объектибиз. Схема катары. Бул болсо кулагы, чачын да тарталы, сакалын да тарталы. Булардын баары деле маанилүү эмес. Ушунун негизинде денеге аба кантип киргенин жана кантип чыкканын, ичинде эмне бар экенин карап чыгалы. Сыртында эмне бар экенин карайлы. Кандай болоорун көрөбүз. Бул биз тартып жаткан мырза көп деле сулуу болбой калды. Анын ийнин тартып коелу. Мына бул ийни. Жакшы эле болду деп ойлойм. Бул болсо оозу, башкача ооз көңдөйү. Мына биздин ооз көңдөйүбүз. Тилин жана башкаларын тарталы. Мен тилин тартайын. Мына бул тили. Бул ооздогу көңдөйү. Бул ооз көңдөйү. Болжолдоп ал мындай болот. Ооз, көңдөй жана ооздун тешиги. Бизде танооз болот. Бул мурундун башталышы. Ооба, мурундун ичи. Дагы бир чоң көңдөй бар. Бул билебиз. Ушул көңдөйлөр мурундун артында же болбосо ооздун артында кезигишет. Бул жер кулкун. Бул кулкун. Аба мурундан өткөн ыңгайлуу. Демек мурун менен дем алган жакшы. Себеби аба мурунда тазаланып, жылытылат. Бирок ооз менен деле дем алса болот. Аба биринчи оозго келет же болбосо мурунга, андан кийин кулкунга. Кулкун эки түтүкчөгө бөлүнөт. Биринчиси абага, экинчиси болсо тамакка. Демек кулкун бөлүнөт экен да. Анын артында кызыл өңгөч бар. Ал тууралуу башка роликте кеп кылабыз. Артында кызыл өңгөч, астындачы мен бөлүнүү сызыкты тартайын. Мисалы астынан мынтип алар биригишет. Мен сары боёкту колдоном. Жашыл боёк менен мен абаны тартам. Сары менен дем алуу жолдорун. Демек кулкун мындай болуп бөлүнөт экен. Кулкун ушинтип бөлүнөт экен. Абанын түтүкчөсүнүн артында кызыл өңгөч бар. Ооба, кызыл өңгөч. Мен аны башка түс менен тартайын. Бул кызыл өңгөч. Кызыл өңгөч. Бул колко. Колкону анан карайбыз. Кызыл өңгөч менен тамак аш жылат. Баарыбыз билебиз, тамакты оозубуз менен жейбиз. Бул жерде биздин тамак ашыбыз кызыл өңгөчтөн жыла баштайт. Биздин роликтин максаты газ алмашуу процессин кароо. Аба эмне болоорун билелиби? Кулкунда жылып бараткан абаны карап көрөлү. Кулкунда үн аппараты жайгашкан.
биз сүйлөп атканыбызга ушул кичине нерселер аркылуу болуп атат. Алар болсо керектүү жыштыктарда вибрацияланат, алардын үн чыгаруусу ооз аркылуу болушу мүмкүн. Демек бул үн аппараты. Бирок биз башка боюнча жөнүндө дауыш аппараты анатомиялык структура болжолдоп, ал мындай түзүлүштө. Кукундан кийин аба трахеяга барат. Ал болсо абанын түтүкчөлөрү. Мына кызыл өңгөч түтүкчө, андан тамак чыгат. Аны ылдый жакка жазалы. Бул трахея. Трахея бул катуу трубка. Трубканын тегерегинде кемирчек болот. Суу куйганга колдонгон шлангды элестеткиле. Эгерде аны бүксө, суу жана аба андан өтпөй калат. Бизге трахея бүгүлбөгөнү жакшы, ошондуктан ал катуу болгону жакшы болот. Кемирчек аркылуу ал катуу, анан ал эки трубкага бөлүнөт. Силер билесиңер алар кайда барарын. Мен аны кеңири карабай эле коеюн. Мен силерди маңызын билсин деп атам. Экинчи түтүкчө бул бронхалар. Бирөө бронх деп аталат, булар бронхалар. Бул жерде кемирчек болгондон алар катуу, анан алар бутактанышат. Кийин алар кичирээк болуп кетишет. Ошентип кемирчек бара-бара жоголот. Алар мурдагыдай аябай катуу эмес, бутактанып кете беришет. Анан ичке сызыкчалар болуп калышат. Алар аябай ичкерип калышат, дагы эле ичкерип кете беришет. Аба бөлүнүп жана башка жолдор менен кетишет. Кемирчек жоголуп кеткенде бронхалар катуу болбой калышат. Бул чекиттен кийин бронхиолдор болуп калышат. Бул бронхиолалар. Мисалы бул бронхиола. Мына ушундай. Алар ичке болуп кете беришет. Ичке болот. Биз дем алуунун ар кайсы бөлүктөрүн атап кеттик. Бирок дем алуунун ар кайсы бөлүктөрү ооз же мурун аркылуу киргени, анан бул агым бөлүнүп кеткени эки башка агымдарга, алар болсо биздин өпкөгө келишет. Мен азыр өпкөнү тартайын. Мына биринчиси, бул болсо экинчиси. Бронхалар өпкөгө өтүшөт. Өпкөдө болсо бронхиолалар бар. Жана бара-бара бронхиолалар аякташат. Мына бул жерде кызык нерсе байкалат. Алар улам сайын ичкейип, кичирейип, аягында ушундай кичине аба баштыкчаларга айланышат. Кичинекей бронхиолалардын аягында кичинекей аба баштыкчалар пайда болушат. Алар тууралуу кийин айтабыз. Аларды альвеолалар деп коюшат. Альвеолалар. Мен көптөгөн жагымдуу терминдерди айтып кеттим, бирок мунун баары жөнөкөй эле. Аба дем алуу органдарга барат. Дем алуу жолдору улам ичкерип кете беришет. Аягында ушул кичине аба баштыкчаларына бүтөт. Силер болсо, суроо пайда болот. Силерде суроо пайда болот болуш керек. Кычкылтек биздин денеге кантип кирет деп. Бардык сырлар ушул баштыкчаларда. Алар кичине болгондуктан алардын четтери аябай ичке. Мен мембраналар тууралуу айтып жатам. Буларды чоңойтуп карайлычы. Мен альвеолаларды чоң кылып тарттым, бирок алар аябай кичине болушат. Мен аларды чоң кылып койдум, бирок ар бир альвеола кичинекей болот. Мен азыр аба баштыкчаларын тартайын. Мына булар аябай кичинекей экендиги байкалып турат. Бул аба баштыкчалары. Дагы бронхиолабыз бар эмеспи? Ал болсо ушул аба баштыкчанын ичинде болот. Башка бронхиола башка аба баштыкчасында. Башка аба баштыкчасында ар бир альвеоланын диаметри 200-300 микрон. Ушул узундукту мен башка түс менен боёюн. Ооба, 200-300 микрон. Эске салып кетсем, микрон бул метрдин миллиондук бөлүгү же болбосо миллиметрдин миңдик бөлүгү. Аны элестетүү аябай кыйын. Демек бул 200 миңдик миллиметр. Мындан да жөнөкөй айтсак, миллиметрдин 5/1 бөлүгү. Ооба, миллиметрдин 5/1 бөлүгү. Эгерде биз экранга тарталы десек, миллиметр болжолдоп мындай эле. Балким бир нече чоң. Балким мынча эле элестеткиле. 1/5 бөлүгү. Анан ошол альвеоланын диаметри, эгерде клетканын өлчөмү менен салыштырсак, клеткалардын орточо өлчөмү
Биздин организмдеги 10 микрон, орто эсеп менен 20-30 клеткалык диаметрдей. Эгерде адамдын орточо клеткасы ошентип альвеолордо мембранасы аябай ичке, мембранасы аябай ичке болот. Аларда аба шариктериндей аябай ичке клеткалардын калыңында, анан кан агуу менен байланышта. Биздин кан айлануу система алардын жанынан өтөт. Демек, кан тамырлар жүрөктөн чыгышат. Алар кычкылтекке каныкканга аракет кылышат. Кан тамырлар болсо кычкылтек менен каныккан эмес. Бул жөнүндө мен башка роликтерде айтып берем. Жүрөк жана айлануу система кан тамырлар боюнча аларда кычкылтек жок болот, кан кычкылтек менен каныккан эмес. Ал сыяктуу сыя өңүнө ээ болот, аны мен көк сыя менен тартам. Демек, бул кан тамырлар жүрөктөн чыгышат. Бул кандай кычкылтек жок болсо, ал кычкылтек менен каныккан эмес. Жүрөктөн чыккан кан тамырлар артерия деп аталат. Муну мен ылдыйраак жазып коеюн. Бул темага биз жүрөктү өткөндө кайрылабыз. Ошентип, артериялар жүрөктөн чыккан кан тамырлар. Кан тамырлар жүрөктөн келип чыккан. Силер артерия жөнүндө билесиңер. Жүрөккө бараткан кан тамырлар вена деп аталышат. Веналар жүрөккө барышат. Муну билиш керек, себеби артерияда дайым эле кычкылтек менен каныккан айланат. Кан веналарда ар дайым эле кычкылтек болуп турбайт. Бул тууралуу башка роликте айтып берем. Жүрөк жана кан тамыр системасы боюнча азыр болсо билип алгыла, артериялар жүрөктөн чыкканын, веналар болсо жүрөккө барышканын билип алгыла. Бул жерде жүрөктөн чыккан артерия өпкөнүн альвеолаларга барат. Себеби алып бараткан кан кычкылтек менен толукталат. Ушул жерде эмне болот? Аба бронхиолалар менен өтүп, анан альвеолордун жанынан өтөт. Кычкылтек менен альвеолдор толгондуктан кычкылтектин молекулалары мембрана аркылуу өтүп, анан канга сиңирилет. Бул тууралуу кеңири мен гемоглобиндин ролигинде токтолом. Азыр болсо эсиңерге сактап койгула, бул жерден көптөгөн капиллялар болорун. Капиллярлар бул эң кичине кан тамырлар. Алардан аба өтөт. Эң негизгиси кычкылтектин жана көмүртектин диоксидинин молекулалары. Бул жерде капиллялар көп санда болот. Алар аркылуу газ алмашуу жүрөт. Ошентип кычкылтек канга өтөт. Ошондуктан канга өткөндөн кийин бул кан тамыр жүрөктөн чыккан, бул жөн эле түтүк. Качан кычкылтек канга жеткенде ал кайра жүрөккө келет. Качан гана кан кычкылтекке байыганда ал жүрөккө кайра кайтып келет. Мына бул жерде ушул түтүкчө кан айлануу системасынын бөлүгү. Артерия ал жүрөктөн чыгат, венага айланат. Ал болсо жүрөккө барат. Ушул артерия менен венанын өзүнчө аталышы бар. Аларды пульмоналдык артерия жана вена деп аташат. Ошентип пульмоналдык артерия жана вена жүрөктөн өпкөгө, альвеолдорго багыт алган. Пульмоналдык веналар болсо жүрөккө багыт алган. Пульмоналдык веналар. Силер суроо бересиңер, пульмоналдык эмнеге аталган? Пульмо деген термин өпкө дегенди билдирет. Бул артериянын өпкөгө келгендигин билдирет. Веналар болсо өпкөдөн, пульмоналдык деп аталышы биздин дем алуу менен байланышкан. Бул терминди билиш керек. Ошентип кычкылтек организмге келет. Мурун жана ооз, колко аркылуу ашказанды толтуруп салышы мүмкүн. Ашказанды топтой кылып үйлөсө болот. Топтой кылып үйлөсө болот. Бирок кычкылтектин канга өтүүсүнө жардам бере албайт. Кычкылтек колкодон трахеяга барып, андан кийин бронхиолалардан акырында альвеолдор аркылуу канга сиңирилет. Адсорбацияланып, артерияларга жетип, анан кычкылтек менен каныгат. Кызыл кан клеткалары кызыл болуп калганы, гемоглобиндин аябай кызыл болушу кычкылтек менен кошулганда анан кайра тартат. Анан кайра кайтат. Бирок дем алуу бул гемоглобин же болбосо артериянын кычкылтекти кошуп алышы. Мында көмүртектин диоксиди бөлүнүп чыгат.
Ошентип өпкөдөн келе жаткан көгүш артериялар альвеолдорго көмүрдүн диоксидин бөлүшөт. Ал демди чыгарганда бөлүнөт. Ошентип биз кычкылтекти сиңирип алабыз. Биз кычкылтекти сиңиребиз. Организмде кычкылтек гана кирбейт, бирок ал кан менен сиңирилет. Биз дем алганда көмүрдүн диоксидин бөлүп чыгарабыз. Биринчи ал канда болот. Андан кийин альвеолдор аркылуу адсорбацияланат жана бөлүнөт. Бул кантип болоорун айтып берейин. Кантип альвеолдордун бөлүнгөнүн, көмүр кычкыл газы альвеолдордон сыгылып чыгарылат. Аба кайра артка жылганда сөз байламталары вибрацияланат. Мен сүйлөйм, бирок аны азыр кеп кылбай эле коелу. Бул темада абанын киришин жана чыгышын карашыбыз керек. Элестеткиле, аба шарын же болбосо насосту. Бул булчуңдардын калың катмары. Болжолдоп ал мындай болот. Муну мен жакшынакай боек менен белгилейин. Ошентип бул жерде булчуңдардын калың катмары. Алар өпкөнүн асты жагында жайгашкан. Муну диафрагма деп атайбыз. Төш диафрагмасы. Булчуңдар шалдайып турганда анын формасы ар кандай. Өпкө ушул учурда кысылып турган болот. Алар кичирээк көлөмдө болушат. Мен абаны киргизгенде диафрагма кысылып турат. Жана кыскараак болот. Ошондуктан өпкөгө аянт бошоп калат. Менин өпкөм ушундай орунда элейт. Биз ушинтип чоюп аткансыйт. Абанын шары өпкөнүн көлөмү улам чоң болуп кете берет. Көлөм чоңойгондо өпкө диафрагманын кысылышынан бош орундар кан болуп калат. Себеби көлөмү кеңейгенде ичиндеги басым азаят. Физикадан билесиңер да. Басымды көлөмгө көбөйткөндө константа пайда болот. Бул көлөм деп жазалы. Биз дем алганда мээ сигнал диафрагмага берет. Кысыл деп. Ушинтип диафрагма өпкөнүн жанында бош аянт пайда болот. Өпкө кеңейет да ушул боштукту толтурат. Ички басым ылдый болуп, муну терс басым деп санайбыз. Аба ар дайым бийик басымдан төмөн басымга жылат. Ошондуктан аба өпкөгө барат. Анда бир аз кычкылтек болот. Ал альвеолдорго барат. Андан кийин артерияларга барып, кайра венага келет. Ушуга токтололучу. Диафрагма кыспай калганда ал мурдагы формасына келет. Ал кысылып атат дейли. Диафрагма болсо резинкадай болот. Ал кайра өпкөгө келип, абаны кысып кайра сыртка чыгарат. Эми ал аба көмүр кычкыл газын бай болот. Биз өпкөбүздү карап көрөлүчү. Биз аларды көрбөйбүз, алар кичирээк эле болгонсуйт. Өпкө аркылуу кантип керектүү кычкылтекти биз алабыз. Эмне дегенде алар бутактанып, альвеолдордун аянты аябай чоң болот. Элестетип көргүлөчү, кандай чоң болоорун. Мен элестетип атам. Мен буларды карап көрсөм, альвеолдордун аянты кычкылтекти адсорбацияланган. Жалпы аянты ошондой эле көмүр кычкыл газын абсорбациялаган аянты ал 75 метр квадратка барабар. Бул метрлер, фунт эмес. 75 квадрат метрге. Бул брезенттин чоң бөлүгү. Же болбосо таланын аянты 9 метрдей болот. Тала 27 жана 27 квадрат футка барабар. Кээ бирлердин короосу ошондой өлчөмдө болот. Өпкөнүн ички аянтында ушундай аба көп болот. Бардыгы ушинтип кошулат. Ушинтип кичине өпкө менен көп кычкылтекти биз алабыз. Аянты чоң болгондуктан ошончолук көп кычкылтекти альвеолдордун мембранасы аркылуу алып атабыз.
Ал болсо кан айлануу системасына барып эффективдүү кычкыл көмүр газынын диоксидин бөлүп чыгарат. Канча альвеолдор бизде болот? Мен айткам, алар аябай кичине болоорун. Ар бир өпкөдө 300 миллионго чейин альвеолдор болот. Эми силер адам кантип кычкылтекти сиңирип, кантип көмүр кычкыл диоксидин бөлүп чыгарарын эмки роликте биз кан айлануу системасынын кан кантип башка дененин бөлүктөрүнө кычкылтек ташышарын, кантип көмүр кычкыл газынын өпкөгө келишин карайбыз.